Эки ayal bir balаны жолкулдатып жетереп келип калса. Бала жөргөлөп эле жүргөн бала болот. Экөө тең. Сотто алказакадан алып айласын кетирип, бирөөсү айтат, бул менин балам десе, экинчиси айтат, менин балам деп. Экөө тең ызылдашып, такыр ыкка келбей коет. Экөө тең балам деп жан талаша беришет. Бул жерде бир кичине абстракция бар да. Ишти карап аткан соттун айласы кетет дагы эки аялды тургузуп туруп. Баланы экиге бөлөбүз дейт экен. Залга мыкаачыда кирип келет экен. Бычагын көтөр. Экиге бөлөсө экен, жарым сен ал, жарымын сен ал. Мен силерди кантип берип далилдейм дегенде, аялдардын бири бүк түшүп, тизелей калып, соттун бутунан өп, айланып кетейин, мен өзүмдүн бөлүгүмдөн баш тарттым. Бала аман калсын, ушул эле аялга бер деп жалынып жалдырайт экен. Ушу баланы ушул эле аял алып кетсин. Баланы өлтүрбөңүз деп жалбырып жибергенде, сот чечим кабыл алат экен. Бала сиздики турбайбы? Жалынган балага. Кээде соттор акыйкат чечим чыгарууда мыйзамга эле байланып калбастан көкүрөктү, жүрөктү, көздөндү сүйлөтүш керек экен. Айлекелик да кылыш керек экен. Бирок ошол айлаңар, абалыңар, көкүрөгүңөр, жан дүйнөңөр өзүңүздөр кабыл алып жетектеп аткан мыйзамдын чарасынан чыгып кетпеш керек.